бир нече катачылыктарды кетиребиз. Алардын бири ооз ачарда жана ооз жабарда чоң тоюп алганыбызда. Андан улам түнү менен кыйналып да чыгабыз. Муну менен ден соолугубузга зыян келтиребиз. Максималдуу түрдө куурулган, майлуу, туздалган, ачуу жана таттуу тамак аштан баш тарткан оң. Куурулган жана майлуу тамак ашказан менен ичеги карындын кыжырдантып жана аны сиңирүү кыйынга турат. Туздалган, ачуу жана таттуулар суусатат. Ооз бекитүүгө эң жакшы тамак сууга бышкан жумуртка, себеби анын курамында белок көп кездешет. Ал эми белок өт баштыкчасынын кичирейишин камсыз кылат. Чийки жана бышкан жемиштерди, кызылча, капуста, картошка, ашкабак, сабиз сыяктуу пайдалуу өсүмдүктөрдү жеп организмди кубаттандырасыз. Жана ошондой эле сүт азыктарын да унутта калтырбаңыз. Алар ашказандын иштөөсүн жакшыртат. Таңкы тамактанууну көк чай ичип аяктаган жакшы, ал суусаганды кандырат. 18 саат орозо кармагандан кийин албетте ичип жегиңиз келет, бирок шашпаңыз. Ушунча убакыт бою ичпей жебей чыдагандан кийин сизге 10-15 мүнөт күтө турган кыйынчылык жаратпас. Качан гана күн киргенде 3 даана финик жеп орозонун ырахатын татыңыз. Бул жемиштин курамында көптөгөн фруктоза жана микроэлементтер бар. Финик жедиңизби, бир стакан суу ичип дагы 10 мүнөт күтүңүз. Бул убакыт аралыгында финик ашказанда сиңип, сиздин мээңизге курсакка тамак киргени тууралуу маалымат жетет. Ал эми ачкалык сезими бир азга жай боло түшөт. Жыйынтыгында азыркы күндө орозо кармаган көптөгөн мусулмандар зыян тарткан. Көп тоюп алуудан өзүңүздү сактайсыз. Таң калыштуу эмес, эмнеге Мухаммед пайгамбар өзүнүн ооз ачар маалын финиктен баштаганы. Ооз ачуу кечки тамактануу. Бул деген кечки тамак жеңил жана тез сиңген тамак аштан турушу керек деген сөз. Эт азыктарынан таптакыр баш тарткан оң. Бирок биздин жагдайда муну жасаш кыйынга турат. Анткени улуттук ашканабыз жалаң гана эттен жасалган тамактардан турат эмеспи? Жөн гана эске алыңыз, эт 4-5 саат ичинде сиңерин. Ал эми бул деген түнү менен керек болсо ооз бекиткенге чейин сиздин организм этти сиңирүү үчүн гана иштейт дегенди билдирет. Касиеттүү орозо айында өтө арыктап жана семирип кетпеш үчүн диетологдун кеңешине кулак салыңыз. Диетолог сиздин салмагыңызды кантип сактап калуу тууралуу гана эмес, ошондой эле дени сак жана туура тамактануу тууралуу кеңештерин айтмакчы. Ар түрдүү дандардан буламык, сууга бышкан жер жемиштер, бургатылган жемиштер, сүт азыктары, жалпысынан алганда ар кандай тамактардын тизмеги. Бир жөнөкөй чындыкты эске алыңыз, күнү бою организмге 2 литр суу кирип туруш керек экендигин. Суу зат алмашуу процесстерине катышат, ал эми ал канчалык аз болсо, сиз өзүңүздү ошончолук начар сезесиз. Албетте сөз таза суу тууралуу болуп жатат, эч кандай чай, шире, компот, кофе, газдалган суусундуктар эмес. Алар адамды суусатат. Кечки 5-6 саат ичинде бир күндүк суунун запасын толуктап 1,5-2 литр суу ичишиңиз керек. Бул кеңештер сизге пайдалуу болот деп үмүттөнөбүз жана касиеттүү Рамазан айы сиз үчүн жеңил өтөт.